Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага Атажөт Кыргызстан Токторбаев. Урматтуу төрага өткөндө жанагы Эдил Байсалов боюнча сөз болгон. Эдил Байсалов мындай карап көргөндө Кыргызстанда 4-чү киши. Вице-премьер-министр по социальным вопросам. Депутаттарды мыскылдап, шакабалап, кемсинтип сүйлөгөнгө ага ким уруксат берди? Кандай акысы бар? Биз депутатпыз. Ушул жерде отурган депутаттардын алды 25 000 добуш алып келди. Арты 7 000 добуш алып келди. Эмне үчүн ал депутаттарды мыскылдап сүйлөйт? Анда эч кандай акысы жок. Эгер кыйын болсо депутат болуп келбейт беле? Бир дагы депутат болуп шайланган эмес. Эгер депутатты койсо 100 добуш алат. Эч ким аны сыйлабайт, урматтабайт. Анан чыгып алып эле кылыбыз кыйшайбайт, кылым кыйшайбайт дейт. Эмне деген кыл аныкы? Кандай кыл ал? Ошону бир чакырып, бир тарбия, бир воспитательный жумуш жасайсыңарбы, айтасыңарбы, бир эметип койбойсуңарбы? Такыр эле телевизорго чыгып эле мен кылым кыйшайбайт дейт. Biz akılımız köp, bizim hükümetin müçösü Akılbek Japarov deydi. Biliriz Akılbek Japarov'da kanday akıllı var ekenen. Oşun üçün özü negizi urmattуу депутаттар. Эдил Байсаловдун деңгээлі. Циркке коюш керек аны. Директор кылып. Циркти да тарта албайт. Циркке ассистент кылып коюш керек. Депутаттарды мыскылдап сүйлөйт. Biz керек болсо, урматтуу депутаттар, biz өзүбүздүн 10 секунд. Урматтуу депутаттар, biz Эдил Байсаловго айтып түшүндүрүп коюшубуз керек экен. Biz элдин өкүлүбүз. Biz керек болсо конституцияны өзгөртүп коюшка укугубуз бар. Кудай сактасын, эгер бийлик алмашып кетсе, Эдил Байсалов артын карабай качат, Англияга карап. А биз ушул жерде калабыз. Ошону жакшылап түшүндүрүп коюңуз. Урматтуу Алмаз Акмачоң.